Саламатсыңар балдар. Кандай, жакшы эс алып атасыңарбы? Баарыңар тынчсыңарбы? Бүгүнкү темабыз балдар сүйлөм. Сүйлөм деп бир же бир нече сөздөрдөн түзүлүп, бүткөн бир ойду билдирет. Сүйлөмдүн түрлөрү айтылышына карай, түзүлүшүнө карай, айтылыш максатына карай төрткө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, жөнөкөй сүйлөм, татаал сүйлөм. Бүгүн биздин майрам. 1-iyun балдардын коргоо күнү. Жай сүйлөмдө ой жайынча баяндалат. Сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Булар кимдер? Алар эмне кылып жатышат? Булутка минип, асманга учса болобу? Суроо иретинде түзүлгөн сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Балдар, эшикке чыгып ойногула. Бирөөгө карата буйрук иретинде айтылган сүйлөм буйрук сүйлөм деп аталат. Мындай сүйлөмдөрдүн аягына чекит белгиси коюлат. Айы, көпөлөктөр абдан көп туура. Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм деп аталат. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Сүйлөм түзүлүшүнө карата экиге бөлүнөт. Жөнөкөй сүйлөм бир сүйлөмдөн туруп бир ойду билдирет. Күз келди. Жөнөкөй сүйлөм болуп аталат. Татаал сүйлөм эки же андан көп сүйлөмдөн туруп бир ойду билдирет. Мисалы, биз үй бүлөбүз менен чогулабыз да жаратылышта эс алганды жактырабыз. Бул татаал сүйлөм болот.